Бул суроо бир караганда абдан татаал суроодой көрүнөт, бирок экинчи жагынан абдан жеңил. Бардык маселелерди сүйлөшүүлөр жолу менен чечет. Мына азыр Россия өлкөсү бизге каржылык жардамдарды токтотту, анан сөздөр чыгып атат. Баягы бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосундагы ар бир өлкөгө бөлүнүп берилген да 1,7 коэффициент же 1,9 коэффициент деген сыяктуу. Эң көбүн биздин Кыргыз Республикасына берген, бизден кийин армяндарда, менимче жаңылышпасам, аларда 1,4 болуш керек. Мына ушуларды дагы токтотуп коюшубуз мүмкүн дегендей экономикалык саясат. Бул мыйзам ченемдүү, бул тарыхта болуп келген, бүгүнкү заманда да болуп атат. Көрүп атасыздар, евро биримдик менен Американын ортосундагы соода согушу же Кытай өлкөсү менен Американын ортосундагы соода согушу деп айтсак болот. Бизде Кыргызстандагы эң оор абал дагы мындан 2 жылдан кийин келет. Себеп тышкы карыздарды төлөөнүн эң оор жылдары ушу 23-төн башталат. Бирок ушул жылдан эле баштап биз сырткы карызды төлөй албай калуу мүмкүнчүлүгүбүз жаралып отурат. Себеп ага бир канча баягы себептери бар. Пандемия дейби, же токтобогон көтөрүлүштөр дейби, ар кандай себептер. Бул жолдон чыгуу боюнча менин 2-3 сунуштарым бар. Бирок жанагы айтканын ооз жаман, ыйлаганын көз жаман дегендей эле азыр айта коюп, башка азаматтар аны колдоно койбосун деген сыяктуу эмес. Ушуну терең түшүндүрүп айтып берүүгө мүмкүнчүлүктүн жоктугунан улам. Биз сүйлөшүүлөр жолу менен, биз ички тышкы саясатыбызды так ордуна коюу жолу менен чечкенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, ага менин көзүм жетип турат. Бирок аны колдонгон киши кайда, колдонгон бийлик кайда? Аттың дейсиң дагы саныңды чаап отурасың. Уккан да киши жок, аны колдоноюн деген киши да жок. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда бүгүнкү бийлик ошону ишке ашыра алабы деген суроо коюп атасыздар. Мен ишенимдүү түрдө айтсам, пессимисттик болуп калат дейсиңерби, кандай дейсиздер? Бирок бүгүнкү бийликтин ага интеллектуалдык дагы, башка тармактарынан алып караганда дагы анын мүмкүнчүлүгү жок. Менимче алар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тажрыйбасы дагы, менимче сабаттуулугу дагы жетишпейт. Себеп өлкөнү башка өлкөлөр менен сүйлөшүүгө жиберген азаматтарда биринчи кезекте аларда легитимдүүлүк керек. Легитимдүүлүк дегенде эле баягы мыйзамды албайт. Жок, легитимдүүлүк деген кыргыздын тили менен айтканда бул тең ата көрөбү, сени тааныйбы, сени менен эсептешеби деген түшүнүктө айтып атам. Тышкы саясатты жүргүзгөндөгү эң чоң маанилүү нерсе бул хабитус деп коет. Адам канчалык даражада ошого өзүнө өзү сүйлөшүү учурунда өзүнүн ордуна кое алат жана ошол сүйлөшүүлөрдү туура нукта жүргүзө алат дегендей. Ошондуктан бир тараптуу суроолорго жооп бериш өтө кыйын. Менин көз карашымда бүгүн ушундай кылып жолдон чыксак болот.